Могу Альфард Армения номерде да, номерин тартпай эле коюн. Мен жашаган үйдө ушул мына кыш киргенден бери турат, кардын астында. Эми тирилиги таксида явно эле могул 90%, 80% Альфардтар, стептер такси бала чакан ушу менен багат. Анан урматтуу биздин генералыбыз, жалпы эле ушу бийлик бутагындагылар, ушул Армения деги эле иностранный номерлер менен келген машиналар эми туура 90% мыйзамсыз киргени бул анык эле. Ар ким ар кандай жолдор менен алып кирген, бирок жакшы жагына чечилип калса өтө сонун болмогон. Анткени биз ушуларды сатып билебиз да, сатып эмес, эми сатылгандыгын мындайча айтканда толук түрдө кабардарбыз да. Колдон колго өтүп сатылган. Ошого алып аткандар баары жакшы ниет менен алган. Эми булардын айы ошол ош жакта биринчи алып келгендерге айып болуп атат да. Көбү билип алган, көбү билбей алган, көбү ошо кайыл болуп алган да. Анан эми шаарда жашоо кыйын го, билесиңер, айылдеп деп курсаң тоет. Эми шаарда жашоо кыйын го, билесиңер, айылдеп деп курсаң тоет. Шаарда 2 күн иштебесең уже минус, карызга батасың, квартира аяк бияк дегендей. Ошого жакшы жагына чечилип калса өтө сонун болот эле, анткени кыйын да жашоочу. Тынбай мына такси менен күн кечиргендер, бензин кымбат, аяк бияк, тем более азыр кыш. Ошого чечилип калсын, дуа кылып турабыз буюрса, эми жакшы жагына чечилет деген үмүттөбүз.